жалпы кыргызыма калыпты мен айтпайм кайдагы 30 жыл болду бу кестең ордобуз бийлик алганы Айкөл Манастай болбоду азыркы кыргыз хандары Абыке менен Көбөчтөй мамлекет багын байлады Билимсиздерди шайлады билимдүүлөрдү жайлады бийликке келип алышып билгенинче чардады мекендин сатып байлыгын миллиардтарды кармады катуу жумшагын карабай каалашынча жалмады элдери жүрсө батирлеп элитный болду салганы кнопка басып коюшуп кымбат машина айдады кайырчы болду чет жерде кыргыздын кызы балдары намысы жок өкмөттөр негиздеп калды пайданы чөөлөрдө яңдып жеп келди чогулган элден казнаны ушундай төбөлдөрдү бакканча төө баксаң калкым пайдалуу уятсыз өкмөт бакканча уй баксаң калкым пайдалуу кнопка баскыч бакканча о калкым кой багып алсаң пайдалуу Шералы хандын чокою тарыхта белгилүү кыргыз барыңа жыртылган чокой бутунда тытылган тону далыда жылкычы болгон Шералы жыргаткан эмес байыда кордук менен күн көргөн коколой жетим дайыма кийин үзүп аталык туш болгон Шералынын багына жылкайдап жүргөн жеринен алып келген хандыкка акылман үзүп карыя Отырғызып тағына чокойын илген жанына Хам болдуң чокой эскерткич калыс бол деген барына Бателе бийлик байлыкка мас болуп Шералы кол жууган адам канына Кошоматчылар топтолуп анда да кос сүйлөшкөн канына Шералы ханды көндүргөн нүзүптүн башын алууга Данышманын өлтүрүп далайдын калды зарына Курулай ой башын алдыртып Шералы Кудайдын калган карына Мисал кылайын мен аны нүзүппи бу эл болсо депутат өкмөт Шералы эссиздерди шайлашып эл кайраң өзү куурады шайлоодо калкым алданып өзүнө тийди убалы 1000 сомго калбаң алданып эми балаңдын калсын булагы тил кесмей жок кыргызда туура деш керек туураны партиялар шайлоо алдында алперем дешет булутту калк жашоосун гүлдөтүп катырабыз дейт жумушту иш менен камсыз кылабыз ишкана куруп турукту ушундай айтышкан ар бир сөздөрүн кийин ак үйгө барып унутту шайлаган элин уруппу шайтандай баарын курутту Шералы хан сыяктуу көрсө шайлаппыз дүлөй дудукту Кейди элим алданды кетирди чоңдор айлаңды кимге кул кылып бересиң келечек муун балдарды кыргызым тебелеп жашап алтынды кайраң алтынсыз элге таң калды өндүрүштүн өсү жок өлкөбүз чөктү жайланды тышка болгон карызың тынымсыз өстү жанданды анткени биздин төбөлдөр ак үйгө келип алышып ажыдарга айланды Жаратылыш оруду, сууларыбыз солуду Гендерибизге кызыгып Канадагы тай торуду Каалашын чаңак чалып, калама кылды жолуңу Чайнар көл компаниясынын жолдо эле калсын жоругу Борору тар кылдыго балыкчы жолу боомуңу Жакшылык кылбайт кытайлар, жан тартып тоспо боруңу Колго алган бийлик болсо чүбөгөттөп барын коюуну Жоруларды тыйбасак, о калкым жок кылат бүтүн коомуңу Geçe taculu virüs gelgende dem aldır
üçün aparat Жоқ болып жетпей жер-жерде Айылғыштақта дар жоқ азап күн болдың елдерде Иқтиярчылар чығышып жардам қылыштың елдерге Қалқ өзің ақча чоғылтып Мигранттар ақча салышып Чурқашты жардам бергенге Қырылбасын елім деп Дарыгерлер даяр болышты Қалқ өлбөй өзі өлгөнгө Алеми парламентті көрдіңір ақывалы қандай деңгелде Қалқ қопсыздығы жүктөлгөн депутат аял ерлерге Қайра диттер қантип бардекен ақчалып тарқай бергенге Басып кетішпей чалқалап барышса болмок жер-жерге 120 жеги чайынан Башқа өлкөлөрдүн алдында қалқым барыбыз болдық шерменде Өлгүр аскадан Кудайсызды мактаган Парақорду актаган Папасындай мактаган Күнөөсүн жокко чыгарып Күндөшүндөй жактаган Анан аппак таза адамды Абака камап таштаган Тоодой күнөө чогулткан Топтогон арам акчадан Соттордун соту Алладан соо албай аттаган Ажымулук өлүмүш Айгачан болот өнүгүш бардыгы билип калышты баягың эле көрүнүш кошоматчы жалганчы кнопка баскыч алдамчы халк көзүнө чөп салган караламан далдалчы тыңыраагын караган таманындагы жалаган уялчак кекеч сабатсыз унчук баска жараган жогорку жакты булгабай жоголсун булар арадан бириккин элим бириккин биримдикте болобуз папа мама дедирбей партияларды жоёбуз кнопканы басканга бир киши эле жетишет эми пул сатып берип коёбуз Тулпарсыз қалды желелер, туйгунсуз қалды чегелер, арамкор олигархтарга акчасыз кантип теңелер, кокуйгун жоломандарға кор болду найман энелер. Элиң бар бийлик турасың, эл менен кенен кулачың, элиң жок болсо сен жоксуң, эч качан болбойт кубатың. Бийликтин ээси эл болот, бийликсең калктан чыгасың. Бий болуп жарытпагандар, бийликти эмне кыласың? Алеми акчага добуш саткандар, алар алатоону саткандар, айтканда сөздүн ырасын. Эр азаматтар чыгышып, эми эр манас жолун уласын.